Кан басымынын жогорулашы алдын алуу жана көзөмөлдөөнүн жолдору. Кан басымы бул кандын кан тамыр капталдарына жасаган басымы. Басымды өлчөөнүн ыкмаларынын бири чыканактан өйдө карууга атайын аппарат менен туташтырылган аба шкама манжета таңы өлчөө. Басымды өлчөгөндө эки сан көрсөтүлөт. Мисалы 120-80 деген. Алардын биринчиси кандын жүрөк булчуңдарынын жыйрылган маалындагы басымын, башкача айтканда систолалык басымын. Экинчиси диастолалык басымын, башкача айтканда кандын жүрөк булчуңу жазылган маалдагы басымын билдирет. Кан басымы сымап мамычасы боюнча миллиметрле өлчөнөт. Басым 149-90дон асса жогору деп эсептелет. Кан басымынын жогорулашына эмне себеп болушу мүмкүн? Мисалы силер бакчаңарды сугарып жатасыңар дейли. Эгер шлангаңардын бир жери катуу басылып калса, же кранды чоңураак ачып койсоңор суу атырылып агат. Кан басымды да ошол сыяктуу. Агып келген кандын көлөмүнүн көбөйүшүнөн же кан тамырларынын тарышынан улам кан басымы жогорулайт. Буга эмнелер себеп болушу мүмкүн? Мунун бир катар себептери бар. Өзүбүздүн көз каранды эмес себептер. Изилдөөлөрдүн жыйынтыгы көрсөткөндөй, адамдын туугандарынын биринин кан басымы жогору болсо, оорунун ага тукум кууп өтөр ыктымалдыгы көбүрөөк. Эсептөөлөр боюнча 2 жумурткадан пайда болгон эгиздерге салыштырмалуу 1 жумурткадан пайда болгон эгиздерде кан басымы жогорулар көбүрөөк кезигет экен. Бир изилдөөдө артериялык басымга жооп берүүчү гендер белгиленген. Булардын баары кан басымынын жогорулашы менен тукум куума факторунун ортосунда белгилүү бир байланыш барын көрсөтөт. Кан басымынын көтөрүлүш ыктымалдыгы жаш өткөн сайын күчөйт. Андай жагдай өзгөчө негроид расасындагы эркектердин арасында көп кездешет. Өзүбүздөн көз каранды себептер. Жеген тамак ашыңарга көңүл бургула. Айрымдардын, айрыкча диабети барлардын, гипертониядан катуу кыйналып жүргөндөрдүн, улгайган адамдардын жана негроид расасындагылардын кээ бирлеринин кан басымы туз колдонушканда жогорулап кетет. Андан тышкары кандагы майлардын көбүнүн кан тамыр капталдарына холестерин жармашып, жүрөк кан тамыр оорусу пайда болот. Натыйжада кан тамырлар тарыйт, өтүмдүүлүгү бузулат да кан басымы жогорулай баштайт. Салмагы тийиштүү салмактан 30%га оор болгондордун да кан басымы жогорулашы мүмкүн. Бир катар изилдөөлөрдүн жыйынтыгы калий менен кальцийди көбүрөөк колдонуу басымды төмөндөтөөрүн көрсөткөн. Чылым тартуудан атеросклероздун өрчүшү, жүрөк приступу кармашы жана мээге кан куюлушу толук ыктымал. Ошол себептүү кан басымы жогору болсо, тамеки тартуу адаты өтө коркунучтуу. Анткени жүрөк кан тамыр системасынын оорусу пайда болушу мүмкүн. Бири-бирине каршылашкандай ой-пикирлер айтылбастан, кофеде, чайда жана кола жаңгагынан жасалган суусундуктарда бар зат жана ар кандай стресстер кан басымы жогору адамдарга терс таасир тийгизет деп эсептелет. Булардан тышкары илимий билдирүүлөр боюнча басымдын көтөрүлүшүнө спирт ичимдиктеринин ченемсиз колдонулушу, аракештик жана кыймыл аракеттин аздыгы болуп калат. Ден соолукка кам көрүп жашоо. Албетте, кан басымыбыз бузулгача жүрө берип, бузулганда гана чара көрө баштоо жаңылыштык болмок. Ден соолукту жаштайдан чындап туура жашаш керек. Эгерде бул боюнча азыртадан кам көрө турган болсок, пайдасын кийин көрөбүз. Бразилиянын артериялык гипертония боюнча 3-чү курултайы артериялык басымды төмөндөтүүгө шарт түзүш үчүн жашоо мүнөзүнө кандай өзгөртүүлөрдү киргизиш керектигин аныктаган. Андагы берилген кеңештер кан басымынын жогорулашынан кыйналып жаткандар үчүн да, басымы калыбындагылар үчүн да пайдалуу. Өтө семиз адамдарга адистер тамак аштын кубаттуулугун азайтып, мүнөз тамактанууну жана ченемдүү дене тарбия көнүгүүлөрүн жасап машыгууну сунуш кылышат. Андан тышкары аз эле убакыт ичинде арыктап алууга жардам берет деп ырасташкан керемет диеталардан сак болуу эскертилет. Ал эми тузду күнүнө 6 граммдан 1 чай кашыктан ашык колдонбоо сунуш кылынат. Ал үчүн тамак жасаганда ага тузду болушунча аз салуу, консерваларды, туздалган тамак аштарды, ышталган колбаса, ветчина жана ушул сыяктууларды колдонууну азайтуу зарыл. Ошондой эле тамакты жеп жаткан маалда туздай бербөө жана даяр азык заттарды алганда сыртындагы жазуусун карап, канча туз кошулганын текшерип жүрүү керек. Калийдин гипертонияга каршы касиеттери бар болгондуктан Бразилия курултайы аны көбүрөөк колдонууну сунуш кылат. Андыктан пайдалуу мүнөз тамакка калийге бай жана натрийи аз азык заттар. Мисалы чанактуулар, жашыл жашылчалар, банан, дарбыз, коон, сабиз, кызылча, помидор жана апельсин кириши керек. Спирт ичимдиктерин колдонууну да чектөө зарыл. Айрым адистердин эсептөөсү боюнча кан басымы жогору эркектер күнүнө 30 мл, ал эми аялдар менен салмагы орто салмактан аз адамдар 15 мл көп спирт ичимдигин ичпөөгө тийиш.
Бразилия курултайынын билдирүүсү боюнча дене тарбия көнүгүүлөрү менен байма-бай машыгып жүрүү кан басымын төмөндөтөт, ошон үчүн гипертониянын пайда болуш ыктымалдыгы азаят. Ченемдүү машыгуулар, мисалы жумасына 3-5 жолу 30-45 мүнөт жөө басуу, велосипед тебүү же сууда сүзүү жакшы таасир тийгизет. Ден соолукка кам көрүп жашоо үчүн тамекини таштоо жана кандагы майлардын деңгээлин байкап жүрүү зарыл. Ошондой эле диабет өңдүү ооруларга көңүл кош кароого болбойт. Жетиштүү өлчөмдө калий менен магний жеп же ар кыл себептерден улам пайда болгон стресстерден сактануу керек. Эгерде силердин кан басымыңар жогору болсо, жекече муктаждыгыңарга жараша кантип тамактануу, кандай адат күтүү керектиги боюнча эң жакшы кеңешти врачыңар бере алат. Анткени менен саламаттыкка кам көрүп жашоо үй бүлөбүздүн ар бир мүчөсүнө гипертониясы бар болсо да, жок болсо да пайдалуу экени калетсиз. Адам жаш кезинен саламаттыгына кам көрүп жашоого үйрөнсө жакшы. Эгерде силердин артериалдык гипертонияңар бар болсо, же жүрөгүңөр, же бооруңар, же бөйрөгүңөр ооруп, медициналык дары-дармектер менен дарыланып жатсаңар, күнүнө канча калий менен натрий колдонууга болорун врачыңар менен кеңешип алганыңар туура. Кан басымынын жогорулашы менен күрөшүү. Кан басымынын жогорулашы менен күрөшүү. Басымдын жогорулашын көзөмөлдөө үчүн көрүлүүчү чаралар: салмакты азайтуу, туз колдонууну азайтуу, калийге бай азыктарды колдонуу, спирт ичимдиктерине чек коюу, дене тарбия көнүгүүлөрүн жасоо, басымды көзөмөлдөөнүн дагы башка жолдору: калий менен магний бар кошумдууларды колдонуу, клетчаткага бай вегетариандык мүнөз тамак ичүү, стресске каршы терапия алуу, кошумча чаралар: тамекини таштоо, холестериндин деңгээлин байкоо, диабетке көңүл кош карабоо, басымды көтөрүп жиберүүчү дарыларды колдонуудан сак болуу. Байма-бай машыгуулар менен туура азыктануу кан басымын контролдоп, анын жогорулап кетишине жол бербөөгө жардам берет.